Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына биз массалык маалымат каражаттарынан окуп көрдүм да. Бир Ташев деген биздин бир жараныбыз сизди 100 миллион сомду ушундай бир сурадыбы, талап кылдыбы дегендей айтты. Ушуга бир коомчулук көрсүн, бир ачыгын айтып коюңузчу, кандай ушул маселе? Ато Макул, азыр айтып берейин, добуш бергиле, анан добуш бергенден кийин айтып берейин, ошондон кийин айтып берсеңиз рахмат. По очереди. Добуш берилдиби? Добуш берилди. Берилди. Анда мен айтып берейин. Урматтуу депутаттар, туура мен да кече түнкү саат 1:30-2 болсо керек, президент маган чалып айтып калды. Могул жерде бирөө чыгып алып 100 миллион сен эмелериң сураган турбайбы деп. Мен эмне болуп кетти экен деп издеп тапсам, анан кийин ошол ал Ташев, Имамидин Ташев деген Кейдж Групп компаниясынын генеральный директору, хозяинову ошентип жазып чыгыптыр, айтып чыгыптыр интернеттен. Мына 52 миллион кассага төлөтүштү, анан 100 миллион сом карманга төлөйсүңөр деп бизди мени ушундай кылды деп айтыптыр да. Мен бул боюнча айтып коеюн, урматтуу угандар. Соттун чечими менен, уруксаты менен биз Имамидин Ташевдин отурган жеринде башкалар менен сүйлөшкөнүн сөздөрүн бүт жаздырып алганбыз. Ачык видео сүйлөшкөнүн жаздырып алганбыз. Ал жерде эмне деп сүйлөшүп атат? Имамидин Ташевди эмне үчүн камаганбыз, ушуну айтып коеюн. Бишкек шаарында, азыр мен эсимде жок кайсыл үй экен, бир үйдүн жашоочулары мага кайрылышкан. Мына ушул жерден биз канча жылдан бери жашап атабыз, кызыл китеп ала албай атабыз, биз кыйналып атабыз, светке как өндүрүшчү катары төлөп атабыз, газ сууга ушундай өндүрүшчү катары төлөп атабыз, Ташевка чара көрүп бериңиз деп. Ташевди чакырып сүйлөшкөнүбүздө действительно ошол жашоочулардын айткандай болуп чыкты. Ташевди биз камаганбыз. Камагандан кийин Ташев бизге эмес 52 миллионду ошол Бишкек шаарына келтирилген зыянды 52 миллионду төгүп берди. Эми мунун айтып аткан 100 миллиону боюнча. Бул 100 миллионду ошол Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин сотрудниктери, кызматкерлери сурады деп атат. Урматтуу туугандар, мен жана айтып атпаймынбы? Соттун чечиминин негизинде ал ошол СИЗОдо отурган жерден анын сүйлөгөндөрүн биз бүт тарттырып алганбыз. Ал жерде бул Кудайбергенов, баягы Тилекмат Кудайбергенов беле, ким эле адам? Күрөнов, Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Экөө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Ушул күнү Кыргызстанда переворот кылабыз, ушундай кылып чыгабыз, сен ушинтип айтып койсоң эл ишене берет. Мына желек чыкты, башка чыкты, давай ушуну жасайбыз деп туруп экөө сүйлөшүп атат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Андан кийин ошого карабастан биз 52 миллион сомду төлөп бергенден кийин Ташевди биз чыгардык СИЗОдон. СИЗОдон чыгарып дагы байкадык. Дагы эмне деп сүйлөшөр экен булар? Качан переворот кылар экен, көрөйлүчү депчи. Тим койдук. Мен муну ачыгын айтып берип атам. Себеби дегенде муну жашыра турган эч нерсеси жок. Муну саясат кылып атпайбы? Анан кийин бул жүрүп мына кече күнү ушундай бир видеону алып чыкты. Ал видеосуна каршы Телекматтын сүйлөгөн сөзүн дагы биз жаздырып алдык. Ал жерде ал айтып атат, 100 миллион деп айтып кое бер, эл ишене берет депчи. Лишь айтып кое бер, эл ишене берет. Ушу айтып элди эле козгой берсен, козгой бер. Бүттү, ишенет деп. Мына бүгүн биз Имамидин Ташевка ачык айтайын, издөө жарыяладык. Ал азыр бекинип башка мамлекеттердеби, же биздин мамлекетте биз билбейбиз. Качып жүрөт. Биз аны баары бир кармайбыз. Бүгүнбү, эртеңби, бүрсүгүнбү баары бир кармайбыз, жоопко тартабыз. Мамлекетибизде ошол мамлекетте төңкөрүш уюштурууга даярдангандыгы үчүн биз аны жоопко тартабыз. Мына ушул 100 миллионду айтып атасыңар. Биздин кызматкерлерди биз, мына биздин УКМКнын кызматкерлерин былтыр эле жылы 5ке жакын адамды биз 5 кызматкердин тегерегинде жоопко тарттык. Кылмыш жообуна тарттык. 10га жакын кызматкерлерди жанагы жумуштан алдык. Так?
Dağın bir 10 жакты кызматкерлерди жумуштан өздөрүнүн каалоосу менен кетирдик. То есть биз дагы өзүбүздүн ичибизди тазалап атабыз, ар дайым карап атабыз. Бирөөдөн бир тыйын алып койбосо экен, мыйзамды бузуп койбосо экен деген мааниде. Ал эми бизге төгүп аткан же ККМБга төгүп аткан акчалардын бардыгы счет аркылуу өтөт, мамлекеттин бюджетине кетет. Аны бир да кызматкер же мен же башкабыз көрбөйбүз дагы ал акчаны. Биз цифраны гана мына кагаздан көрөбүз. Мына ушул. Ошондуктан Имамидин Ташев деген бул мен бир жаман сөз айтып койбойюн. Бир сөз айткым келип атат бул баланын адресине, бирок бул жерде болбойт эми. Бирок ошол гражданинибиз Имамидин Ташев гражданин калп сүйлөп, жөндөн жөн ушундай баягы видео обращение көтүп алды да, бул дагы Куреновго окшочу видео обращение көтүп алды. Ушу видео обращение менен ушу ойноп атат да. Ойноп жүрүп бир күн белисине атанын дагычы. Мен айтам го, тилиңди тыйбасаң, тилиңдин азабын тартасың деп. Ошонсо да бир күнү Имамидин Ташевдин дагы ошол азабын тартып ыйлап келет.